Саламатсыздар мекендештер, менин атым Эрбек, мен өзүм Россияда юрист болгон эмгектенем. Социалдык тармактарда дагы бир суроолор келет. Бул суроолордун бири СНИЛС деген эмне жана СНИЛСты кантип алса болот деген суроолор. Ошого жооп катары айтарым. СНИЛС деген бул өзү страховой номер индивидуального лицевого счета деп которулат. Бул эмне деген сандар? Бул сандарга ар бир адам иштеп жатканда страховой взностор деп коет. Кандайдыр бир страховкадан акча түшчү, страховой фондко акча түшчү тыйындар ошол страховой номерге киришет. Страховой номерде эмне кылышат? Страховой номер кайсы маалда керек болот? Страховой номер бул болсо жумушка орношуп атканда, ар бир зарплатадан страховой отчислениялар түшүп атканда керек болот. Андан тышкары, эгерде жумуштан кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп, кандайдыр бир производственный травма болсо, ошол производственный травманын негизинде фонд социальный страхованияга кайрылган маалда ошол страховой номерге түшкөн сумманын негизинде пенсионный выплаталар же болбосо ежемесячный выплаталар дайындалат. Ошондон тышкары СНИЛС аркылуу социалдык жактан камсыздандыруу номерлери катары белгиленет дагы. Ошол СНИЛС аркылуу социалдык льготаларды дагы оформление кылышат. Ошондой эле СНИЛСты кантип алышат? СНИЛСтын алуу эки жолу бар. Кээ райондордо МФЦ многофункциональный центр мекемесине барсаңыздар, алсаңыздар болот. Кээ райондордо пенсионный фонддун территориалдык отделениясына барыш керек. Бул болсо же болбосо жашаган жердеги МФЦге же болбосо пенсионный фондко кайрылыш керек, же болбосо миграционный учетко турган адрестеги пенсионный фондко же многофункциональный центрге кайрылышыңыздар керек. Кайрылганда паспорттун копиясын, паспорттун переводун жана заявление ташташыңыздар керек. СНИЛС болсо 5 рабочий күндүн ичинде даяр болот. Айта турган нерсе, СНИЛС өзү бекер жасалат. Эгерде силер кандайдыр бир колуңар бош эмес, кандайдыр бир иш менен алек болуп, СНИЛС менен же болбосо ошондой эле ИННын алууда кыйынчылыктар болсо, төмөнкү номерге жазып кайрылсаңыздар, СНИЛСты же болбосо ИННды жасап берүүгө көмөктөшүп беребиз. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Эгерде сиздерге ошол сыяктуу видеолор жакса, лайк басыңыз, же бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен урматтап Эрбек Салбекович.